5 каналдын төз эфиринде Шаардыктар программасы башталууда. Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлзат Иманова. Шаардыктар берүүсү адаттагыдай эле Борбор калаанын жетекчилиги жана жооптуу кызматкерлери менен сүйүктүү Бишкек шаарыбыздын ар кандай маселелерин талкуулап, ошондой эле шаардыктардын үнүн аларга жеткирүүнү улантуудабыз. Бүгүн болсо биз студиябызга Бишкек шаарынын мэриясынын 1 май администрациялык районунун башчысы Сазыкулов Максат Шекербековичти конокко чакырганбыз. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Биз Максат мырза менен алдыдагы 40 минутада Максат мырза жетектеген 1 май районунун туурасында сөз кылмакчыбыз. Эгерде бизди ушул райондун жашоочулары көрүп жаткан болсо, адаттагыдай эле түз эфирге чыксаңыздар болот. 0312 59 27 телефон чалуулар үчүн жана WhatsApp номерубуз 0709 92 10 20. Биз түз эфирде сиздердин суроолоруңуздарды Максат мырзага узатканга даярбыз. Эми Максат мырза, дагы бир жолу студиябызга кош келипсиз. Өлкөбүздүн жашоочулары, анын ичинде биз баардыгыбыз ушул майдын узун дем алыштарынан жаңы бүгүн жумушка чыгып отурган кербезибиз. Анан ушундай бир суроо туулуп жатат. Сиз дагы ушул элге окшоп дем алдыңыздарбы же тескерисинче бул күндөрү сиздердин түйшүк көбөйөбү? Саламатсыздарбы, урматтуу шаардын тургундары. Сиздин сурооңузга жооп кайтарайын. Биз 1 май район администрациянын кызматкерлери көбүнчө ушул күндөрү иштедик. Азыр дагы жумушта жүрүшөт балдар. Баягы 1 май районубуз ушу борбордук райондордон болгондуктан баягы эң негизги борбордук көчөлөрүбүз, Ала Тоо аянты, Эркиндик бульвары, ошонун баардыгы ушу бизге карайт да. Ошол себептен баягы майрамда элдер көп чыгат, жана Панфилов паркында ошону иретке келтирүү, баягындай стихиялык соода саттыктарды жокко келтирүү деген ушу бүттүн иретине салабыз деген негизде ушу жумушка чыгып, азыр да балдар жумушта жүрөт. Эми ушул 1 май районун жетектегениңизге аз гана убакыт, тагыраак ушул 2 айдын тегереги гана болгон экен. Буга чейин баардыгыбыз сизди ушул Борбор калаанын вице-мэри катары таанычу элек. Анан ушундай бир чоң, ары түйшүктүү бир жооптуу кызмат бул акимчиликти алып кеткенге бир абдан жеңилдик берсе керек. Албетте, мэриянда тажрыйбасы абдан жакшы болду мен үчүн. Анан чын айтканда ойлочу элем ушу мамлекеттик администрациялар ишмедүүлүгү кандай болчу деп мен үчүн кызык болчу да. Азыр азайып калдыбы ишиңиз? Жок, иш азайган жок. Иштей турган кишиге иш табыла берет. Бул жерде өтө баягы кызыктуу долбоорлорду ишке ашырса болот экен. Мүмкүнчүлүк көп экен. Ошон үчүн баягы долбоорлорду ишке ашырып, акырындан мен үчүн өтө жакшы бир сунуш болду. Өтө чоң тажрыйба. Учурда ушул бир мындай күнүмдүк иш графигиңиз кандай болуп жатат? Эртең менен канчада жумушка чыгасыз? Кечинде канчада бүтөт ишиңиз? Эртең менен негизи ушул 7-7:30 баштап уже баягы күнүмдүк обходторду жасайбыз. Учурунда ушу Бишкек калабыздын башчысы да ушу обходторго кошулуп өзү жетектеп эме кылат. Ошол себептен ушу мен өзүм, мен заместителдерим, анан бөлүм башчылары ушу 7:30 баштап эле ушу обход кылып, тияк-бияктагы ушу проблемаларды карап, тазалык тарабын жана сугат тараптарын карашат да. Ушу менен 2-3кө бөлүнүп, кечки сменабыз да бар. Алар 11-ге чейин, 12-1-ге чейин ушу жумушта. Обход кылып жүрөт да негизичи. Ушу кече жакында эле Бишкек шаарынын мэри кол койгон токтомго ылайык Бишкек шаарындагы ушу администрациялык райондордун башчыларынын ыйгарым укуктары кеңейтилгени маалымдалды да. Анан буга бирден бир себеп ошол өлкө президенти Садыр Жапаровдун атынан атайын жолугушуулар өткөрүлбөдү беле. Ошол жолугушууларда шаардын жашоочулары ушундай бир сунушту, ушундай кайрууларды айтканы дагы айтылды да. Ушул боюнча өзүңүздөн бир кененирээк маалымат болуп кетсек, кандайча учурда ушул ыйгарым укуктарыңыз көбөйдү, кеңейтилди? Ошол эле муниципалдык мисалы мекемелер бар эмеспи? Тазалык, ошол эле Бишкек жарык, Бишкек жашыл чарба дегендей алардын азыр ишмердүүлүгү кандай болуп өзгөрдү? Анан акыр аягы ушул шаардын жашоочуларына кандай пайдасын тийгизет? Бул эң туура чечим болду. Ушу Бишкек шаарынын жетекчилигинин тарабынан бизге өтө чоң жардам болду акимдерге. Себеп дегенде эми мисалы үчүн күнүмдүк жумушта биз билебиз да, кайсы жерге свет баягы керек экен, кайсы жерге тротуар салыш керек экен, кайсы жерди жашылдандырыш керек экен, кайсы жерде тазалык маселесин күчөтүү суроолору туулат да. Ошол себептен бизге өтө жакшы болду.
бул баягы сиз белгилеп кеткен азыр биз муниципалдык заказды баягы жумуш аткаруу заказын түздөн түз акимдер берип калды. Тазалыкка дагы Бишкек жашыл чарба мекемесине, Бишкек Светке, Бишкек асфальт сервиске бул өтө бир чоң кадам деп эсептейм да. Бул революциялык кадам болсо керек. Бул акимдердин баягы эмесин күчөтүү боюнча жоопкерчилигин. Себеби мурун мындай болчу да. Тазалык райондо мисалы үчүн тазалык маселеси мындай начарыраак аксап турган болсо аким ага жооп бербейт эле. Бүт тазалыктын кызматкерлеринин мойнуна илип коюшчу. Андай болуш керек да. Мисалы үчүн аким деген бир райондун башчысы. Бул ийне жибине чейин жооп бериш керек. Бул райондо эмне болуп атканын. Керек болсо ушу тротуарлар салынып атабы, жолдун эрежеси бузулуп атабы, же болбосо свет күйүп атабы, ар бир лампочкага ушу акимдер жооп берет деген позициядамын менчи. Ошон үчүн биз үчүн өтө бир мэриянын жетекчилиги тарабынан жакшы шарттар түзүлүп берди деп эсептейм. Жакшы, бул боюнча дагы менин суроом бар эле, бирок бизге түз эфирге көрөрманыбыз чыгып калган экен, Максат мырза. Андан кийин узатсам мен суроомду. Жарайт. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Мен Мореки 1-Май районунун Көлмө деген жилмастында жашайм да. Могу Молодой гвардия жолу Махатма Ганди менен кесилишинде ошол ретинде биримдиктерин көчө бар эле. Ошол эки көчөгө былтыр жанагы шайлоонун алдында канализация киргизген да, бир фирмабы же мэриябы. Ошол эки канализация эмдигиче иштебей турат. Ошол эки иштебегенден дагы ошол канализация турмуш болуп калды, жердин үстүнө эле коюп кетип башты. Ал ким текшерет, эмне карайт, эмнеге коюп иштебесе ошол эки вопрос болот да. Жакшы, сурооңуз түшүнүктүү болду, урматтуу көрөрман, чоң рахмат сизге. Саламатсызбы аке. Чоң рахмат сурооңузга. Өтө жакшы суроо бердиңиз. Бул канализация боюнча биз өткөн 4-күнү барып, ушу биздин шаардык кеңештин депутаты Максат Жумакадырович менен барып биргеликте карап чыктык. Ал жерде чын айтканда сиз белгилегендей маселе бар экен. Анан жанагы Огукс деген компания эмебиз бар да, мекемебиз бар да, ошолорго да көзөмөлгө коюлду бул маселечи. Буюрса аягына чейин чыгабыз. Биз ал жеринде барып карап келдик. Сиз айткандай эле бар экен, анча-мынча жерлери туура эмес болуп калган окшойт. Бирок мунун бардыгы мындай да, булар жана биз акттардын баарын кол коюп кабыл алмайынча акчалар төлөмөйт да. Ошон үчүн рычагтар биздин колубузда. Биз ойлойбуз ушу буюрса стандарттуу түрдө ал иштер бүтөт деп. Буюрса ушу быйыл дагы өтө чоң жумуш жасайт деген ишеничтебиз. Тиешелүү тапшырмаларды бердик. Аз күнүн ичинде мен ал жерге дагы бир чоң бир эме менен барам, миссия менен барып көрүп, дагы балким дагы бир сыйра көрүп кетет чыгарбыз ал жакты. Негизи ошол көрөрмандын суроосунан улам ой пайда болду да. Биз ошол негизи шаардыктар берүүсүнө ошол мэриядан жетекчилер келет, жооптуу кызматкерлер келет. Ушул сыяктуу суроо абдан көп учурайт да, ушу канализация. Анткени эми Борбор калаада жашагандан кийин бул канализация мындай бир жыргалчылыктардын эң эле бирден бири эмеспи. Анан жеке фирмалар, жеке ишканалар абдан көп экен. Анан чындыгында эле бирөөсү аягына чейин жеткирип, туташтырып берсе, көбүнчө учурда же жолдон таштап салышат экен, же болбосо мисалы жанакы трубалардын деле айырмасы болот экен го, ичкисин коюп коюшат экен. Бул жерде бир мындай коррупциялык элемент жок эмеспи, же көзөмөл начар болуп жатабы деген ой келбей койбойт да. Туура айтасыз. Ушул моменттерде болушу ыктымал, сиз айткан. Коррупциялык механизмдер да болуп кетиши мүмкүн мурун. Анан көзөмөл тарабынан дагы, бирок азыр биз баягы баарын бир нукка салып атабыз, Кудай буйрса. Ушу милиция кызматкерлери менен, прокуратура тарабынын кызматкерлери менен ушу биргеликте бир чоң мамлекеттик саясат кылып, ушу эң негизи ушу жерибиздин баягы элементардык жана эмелерин шарттарын түзүп берсек деген ойда. Ошон үчүн баягы ички иштер органдары менен да өтө чоң иштерди алып барып атабыз. Анын жыйынтыктары бар. Мен пока атабай эле коеюн, бирок ошо мен келгени бери бир эки объектти ушундай кылып көтөрүп эме кылдык. Баягы ички иштер органдары менен
подрядчиктер кайра келип кайра жасап атышат. Өз акчасын жасап, баягы бүт стандарттык түрдө жасап берет дагы. Анан биз акт менен кабыл алабыз дагы ушу бүттүгү баягы сапаттуу болушун талап кылабыз. Жана сиздин сөзүңүздү бөлүп кетпедик беле, ушул акимдердин ыйгарым укуктары кеңейтилгени боюнчачы. Сиз деле билсеңиз керек, эгер Бишкек шаарынын мэриясы турса, акимдер ошол эле мисалы чарбалык иштерге жоопкерчиликтүү эмес болсо, анда эмнеге ушул мындай акимчиликтердин деле эмне кереги бар, ошо райондордун эмне кереги бар, бир эле мэрия андай иш алып барбайт беле деген сындар көп болчу эмес беле. Демек азыркы өзгөртүү менен ошол сындар аягына чыгат экен да демек. Буюрса өтө чоң кадам болду биз үчүн. Ушу берген мүмкүнчүлүктөргө биз акимдер аш кылып алышыбыз керек да, ачык айткандачы. Ошону эле ушу берген нерсени эле аш кылып алсак, буюрса кескин түрдө ушу эмебиз өзгөрүлөт деген жакшы. Укуктар көбөйдү, ошол эле маалда жоопкерчилик көбөйдү. Жоопкерчилик Албетте. Мисалы, эми баардыгыбыз эле ушул борбор калада жашап жатпайбызбы? Ошол эле тазалык болобу, мисалы көчөдөгү таштандыларды алып кетет, бирок ошол эле көп кабаттуу үйлөрдүн ортосундагы, ичиндеги мисалы тазалык, аларды мындай көрктөндүрүү, жашылдандырууга эмнегидир менин көз карашымда мындай көп көңүл бөлүнчү эмес да. Анан сиздер ушул нерсени мындай бир приоритеттүү багыт катары алып жатасыздарбы? Биз баягы ушу көп кабаттуу үйлөрдүн ичи жана ТСЖ деп коет эмеспи? Товарищество сообщества жильцов дегенчи. Ошол мурун ошондой бир эмелер түзүлгөн экен, аз деле бар алар. Булардын мыйзамында экен, ушул үйлөрдүн ичине биздин муниципалдык мекемелер кире албайт экен. Ал жака жалаң гана ушу ТСЖнын мүчөлөрү өздөрү акча чогултуп жана көрктөндүрүү андай мындай маселесин карап чыгат экен да. Анан туура айтасыз, негизинен ушу үйлөрдүн ичине биз киришибиз керек. Себеби Кудайга шүгүр, Бишкектин сырты ушу чоң жолдорубуз, тротуарларыбыз бар, светтерибиз, освещение, светофорлор турат. Бардыгы уже буюрса бир нукка келип калды. Мисалы үчүн 1-2 жыл мурун эле ушу Бишкегибизде бир 17-18 миң эле жанагындай лампочкалар бар экен да биздечи, столбулар. Азыркы күндө 53 миңден ашык. Быйылкы жылкыга да бир 10-11 миңден ашыгыраак план коюлуп келүүдө. То есть баягы жарыктандыруу маселеси жана столбалар эмелер өтө эле жакшы иш алып барылып жатат деп мен эсептейм. Бирок могу үйлөрдүн ичинде туура айтасыз, биз мисалы үчүн мен деле аким катары муниципалдык заказ менен кире турган болсом, ал жака мен азыр пока укугум жок киргенгечи. Себеби ал жерге уже баягы нецелевой использование деп коет, ошондой болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн биз бир сыра бул практиканы дагы кайрадан карап чыгыш керекпиз деген ойдомун. Анан мунун баарын оңдоого мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Себеби былтыркы мэриянын бюджети бир 10 миллиард 230 миллион сом болчу, быйылкыга плюс 5 миллиард деп план коюп атабыз. Почти что ушу 50%га көтөргөнгө. Бул эмнени билдирет? Ушул буюрса ошол планга жетип алсак, мунун баардыгы, баягы кошумча акчалардын баардыгы ушул жана сиз айтып кеткен маселелерге кетет. Ушу көрктөндүрүү, жакшыртуу боюнча, балким ушу ТСЖлардын ичине дагы кирип жанагындай чоң долбоорлорду жасасак болот деген чоң ишенич бар. Бирок эми беш кол тең эмес дегенде, кээ бир ошол көп кабаттуу үйлөрдүн коросуна кирсең, эми көз кубанат да. Демек ошол жерде жашагандардын, ошол сиз айтып аткан ТСЖлардын мындай ишмердүүлүгүнөн да көз каранды болсо керек да. Анан баардыгыбыз эле бизге борбор калаанын мэриясы жасап бериш керек деп отура бербей, ошол эле жетекчилик менен мындай эри шаркак иш алып барса, ошондо оңолот беле дейм да. Же балким сиз айтып жаткан долбоорлорго мисалы кантип катышууну билбеген ошол эле жарандар бардыр. Эмне кылыш керек? Бул мындай да, жанагы сиз айтып аткан нерсе бар. Чын эле ушу күчтүү домком, күчтүү бая ТСЖ болсо, бардыгы элди чакырып келе биргеликте мусорларын тазалап коелу, момундай бир площадкаларды коелу деп, өзүнүн бая дворубузду көрктөндүрүп алалы деп чакырыктар болот дагы, ошо тыңдары жазап алышат. Көп жерден тилекке каршы элдер чогулбайт. Мен өзүм квартираман чыкпайм, мен башымда оорубайт дегендер да көп, алар жок эмес. Анан ошондойлордун биз баягы биринчиден ушу чакырып келет элек, ушу элди анча-мынча баягы ТСЖларыңар болсо ошого активдүү катышып, өзүңөрдүн хотя бы эшиктин алдыңарды шыпырып койгула, тазалап койгула деген чакырык болот эле биринчиденчи. Анан сатпас жана долбоорлор депчи.
кокусунан баягы бизге белек катары алып келип жазайым деген долбоорлор болсо 24 саат менин телефонум сиздер үчүн доступны да. Чалсаңыздар болот, мен сиздерге ушундай бир сонун шарттарды түзүп берем. Келгиле, могул жерге жазайым, момундай долбоорум бар десе. Ооба, анткени мисалы ошол шериктештик негизде деле ошол нерсени жазса болот болуш керек менимче. Албетте. Анан бул иштерге биздин ушу 1 май район депутаттары өтө жардам берет. Мисалы үчүн Бишкек шаардык кеңешинде ушу 45 депутат болсо 11 биздин 1 май районунан ушу баардыгы тең өтө активдүү мындай көп салым кошкон адамдар да. Мисалы үчүн ушу азыр биз чоң долбоорлорду бир 4-5 депутат менен жасап атабыз. Ушу 1 ай болду, ушу баштадык. Мисалы үчүн Дүйшекеева Элнура Качкынна деген депутатыбыз бар. Ошол бир чоң баягы детский площадка салып берем деп Максат Жумакадырович деген депутатыбыз ал канализациянын бир анча мынча жерлердин проблемасын чечип койду. Дамира Жолдошалиевна депутатыбыз дагы бир чоң эме кылайын деп атат. Бакыт Кемелович деген депутатыбыз бар. Ал дагы бир чоң долбоорго мен салым кошом деп айтып кетсек, баардыгы эле ушу өтө активдүү мындай жардам беребиз дегендер да. Депутаттар дагы мен айтып кетет элем, булардын дагы бюджеттен бөлүнгөн акчалары бар. Булар ушу өздөрүн мындай карап өтө кызыктуу долбоорлор болсо бөлүшөм деген ниеттер бар, даярдыкта. Ошон үчүн мен аларга чоң ыраазычылык билдирип кетет элем. Бирок жана сиз айтып кеткендей, башка кошумча дагы 1 май районуна жардам берип мындай бир чоң долбоорубуз бар дегендерге биз дайыма ачыкпыз. Жакшы, бизге WhatsApp номурунан суроолор келип калган экен, Максат мырза, ошолордон окуп берсем. Саламатсыздарбы дейт. Панфилов көчөсү 1 май райондук ички иштер бөлүмүнүн жанынан өтүп жасалабы дейт. Бул маселе каралып жатат. Мен калп айтпасам, өткөн жуманын ортосунда комиссия жеринде барып карап келишти бул жерди. Азыр ушу бир тыянак чыгарат биргеликтечи, ошого карата иш кылабыз. Так, ал жерге жанагындай жол болсо деле абдан сонун болот эле. 1 май көчөсү, 1 май району эми мындай транспорт жагынан да абдан жыш экенин билебиз да. Анткени борбордук көчөлөрдүн баардыгы ушу сиздердин райондо. Анан ошол тыгындын айынан көптөгөн жашоочулар жумуштарына кечигип, ошол эле гана чакабыз мектептерге кечиккен да учурлар көп эмеспи? Ушул көйгөйдү бир мындай чечүүнүн башкача бир жолдорун издеп жатасыздарбы? Ооба, мунун эң негизги жолу ушу балким бир Европа өлкөлөрүндө таптакыр бир борбордук көчөлөрдү транспорттан тазалап салуу мүмкүнчүлүгү бардыр. Же бизге ал болбойбу? Бизге болот ал. Мен азыр пландар менен бөлүшүп кетейин. Ушу мэриянын жардамы менен ушу буюрса жылдын аягына чейин бизге бир 400-500 жаңы чоң көлөмдүү газда жүргөн автобустар келет. Ушул биринчи партиясы келе турган болсо, ушул эң негизги көчөлөрүбүз. Автобустар келбей калды. Ата мекендик автобустарыбыз менен ал башкача тема болуп атат. Себеби булар биз дайынбыз алардын алганга. Бирок жанагындай сертификаттар эмелери болуш керек экен. Сертификаттардын бүт толуктап эме кылса, эмнеге албайбыз? Ата мекенибиздин баягы өндүрүштөрүн биз колдошубуз керек. Мен ага толугу менен макулмун да. Анан ушул сөзүмдү улап кетейин. Ушу 400-500 автобус келе турган болсо, ушу негизги бөлүгү ушу ойлойм биздин центрибизге чөт. Центр баягы ушу биздин район болуп атат да. Анан биринчиден ал автобустар келе турган болсо, кийинки этапыбыз ушу маршруткаларыбыз ушу шаардын чекедеги жыл массивтерде гана жүрүп калат да. Биз баягы чоң долбоор ойго келтирип атабыз. Ушу Махатма Ганди, Жашквардия бульвары, Ахунбаева, биягы Алматинка, Алматинский көчөсү жана Жибек жолу көчөсүнө ушу зона без дизеля деп кылайын деп атабыз. Буюрса автобустарыбыз тиешелүү көлөмдө келип калса, маршруткаларыбыз чекесинен ушу бул эмеге кирбей калат. Анан албетте баягы чоң автобустар өзүнүн ирети менен жүрүп тура турган болсо, менимче шаардыктарыбыз деле өз машинасына айдап ушу автобуска, комфорттуу автобустарга отурганга даяр. Себеби азыр центрге өзүңүздөр байкагандай биз центрди уже акырындан тазалап баштадык. Баягы парковкадан. Мисалы үчүн азыр байкасаңыздар ушу Эркиндик бульвары Кудайга шүгүр жакшы тазаланып калды. Себеп дегенде ушу баратканда сол тарапта полностью парковканы биз запрет кылып койдук.
Ал жер чындап келгенде ушу эркиндик бүт эле парковка болуп калган. Азыркы учурда ток оң тарабында парковкалат да, сол тарабына койгонго болбойт. Анан экинчи чоң долбоорубуз баягы парковки стоянки деген мекеме жоюлбады, муниципалдык мекемечи. Анын ордуна ушу аутсорсинг катары бир чоң долбоор реализация кылабыз деген чоң бир долбоор бар мэрияда. Буюрса алда ишке ашып калса, ушу Бишкек шаарыбызды 3-4 зонага бөлүнөт да. Анын мазмуну ушундай. Центри эң кымбат болот. Мисалы үчүн центрге өзүң машина менен келе турган болсоң, парковкасы да кымбат болот, стоянкасы да кымбат болот. Же болбосо көп жерден стоянка машинаны токтотууга болбойт, уруксат берилбейт да. Ошондой кылып, анан экинчи зона арзаныраак, үчүнчү зона арзаныраак кылып, ушунун бардыгы баягы биздин ушу чоң көлөмдүү келе турган автобустарга гана такалат. Ошолор келе турган болсо, буюрса биз элдерибизге альтернатива бериш керекпиз да. Машина менен жүрбө, могу автобус менен жүр деп берсек, ошондо бул проектибиз баягы толугу менен ишке ашып калат деген ойдобуз. Ал ошол эле жанагы жоюлуп кеткен мекеменин бир биздин ошол эле берүүдө пландар менен бөлүшүштү эле да. Жакшы жанагындай көп кабаттуу унаа токтотуучу жайларды салабыз деп, эгер сиз айтканда аутсорсингке берилсе, ошолор ишке ашабы? Албетте, ишке ашат. Бул биздин кала башыбыз да өткөндө белгилеп кетти. Бул баягы мисалы үчүн чоң центрде турган чоң заправкалар. Алар ушу бир чечимдер менен ал заправкалар ушу стандарттарга жатпайт да, себеби баягы үйлөргө жакын болот, эме болот. Анан ошолордун жетекчилери менен сүйлөшүп, ушу сунуш берилди. Ушу заправканын ордуна чоң кабаттуу жанагындай эме салбайсыздарбы депчи, парковка стоянкаларды. Менимче булар өтө эле туура кабыл алды бул менимче. Азыр эми реализациясын баштаса керек. Ошондо биздин бору ушу центрибизде жок дегенде бир 4-5 чоң кабаттуу 10 этаждуу, может андан да көп, ушу 1,5-2 миң машина бата тургандай парковкалар пайда болот буюрса. Жакшы, WhatsApp номуруна келген суроолорго да көңүл бурсам, саламатсыздарбы дейт. Көлмө конушу Курулуш көчөсүндөгү маселе чечилбей келет. Бир нече рет кайрылдык эле. Труба коюлган 1 жыл мурун, канализация дагы деле жок дейт. Жанагы сыяктуу эле суроо экен. Канализация эми көлмө конушу боюнча ал жака өтө эле жакшы көңүл бурулуп баштады буюрса. Аныңыздар да бүтөт. Мен жана белгилеп кетпедимби, ушу биз баягы 5 миллиард сом деп атпайбызбы? Ошо кошумча ушу 50%га өйдөр эме көбүрөөк акча топтосок, буюрса мэрия тараптан бул маселелерге ушу эң биринчи очередте ушу канализация жана тротуарларга акча бөлүнөт деген пландарыбыз бар. Эми ушу биринчи квартал менен эле уже биз баягы плюска чыгып атабыз, буюрса баягы акча чогулткан тарабынан. Ушу биринчи жарым жылдыктан баштап уже пландарды баягы жанагы чоң канализация долбоорлоруна дагы ушу жумшаганга биз даярбыз. Жакшы, бизге дагы бир көрөрман түз эфирге чыккан экен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыз. Угуп жатабыз сизди? Мен инфекционный больницанын тургунду элем, жанында жашайбыз да. Анан могу инфекционныйга билесиздер, больницага көп машина келет. Анан кирип келатканда заправка бар эмеспи? Бир 3-4 жыл мурун жарылып кеткен. 2 киши жарат алышкан, аябай оор жарат алышкан. Ошол заправка 1 жыл иштебей туруп, кайра курулуп калды. Анан биздин эстолор бар. Биздин балдар сабакка барып келишет, пешеходду жаап салышат жолду. Өтө алышпайт. Анан ошол жерге светофор койсоңу, пешеходдун светофордун аркы өткөнгө. Былтыр архитектурадан чалым менен ушундай телевидениеге чыккандан келебиздер эле келишкен жок, эчтеке чыккан жок да, биз күттүк. Ошол заправка туура эмес жерде курулуп калганда, ошону кандай кылса болот? Жанында 50 метр болуп атпайбы? Жакшы, сиздин сурооңуз түшүнүктүү болду, урматтуу көрөрман. Чындыгында эле ал ооруканага бардыгыбыз эле барганбыз. Көрөрман туура айтып жатат, анткенде мындай жашоочулар ошол заправканын жанында эле жашашат дегендей. Туура айтасыз. Бул эми мурун берилип калган документтер экен. Анан бул заправка, мен калп айтпасам, ушул баягы сноска кете турган, же болбосо баягы жылдыра турган заправкалардын бири, баягы тышка чыга турган заправкалардын бири болсо керек. Себеп дегенде баягы сиздер айткандай чоң жолдун боюнда турат, үйлөр жанында. Биз
бул жерге да жеринен барып дагы көрүп келеличи байке. Чын айтканда мен деле ал жерден өтө көп өтөм. Анан ошону да байкап турабыз да. Биз баралы дагы комиссионна чыгып бир карайлычы. Ал жерге ичинде светофор курабызбы, же бир башка чоң долбоор кылабызбы? Бирок туура айтасыз, негизи суроо өтө туура. Ал жерди биз ретке келтиребиз буюрса. Деги эле ошол оорукананын дагы так эле түбүндө жашап жатат го ошол жашоочулар. Ошол маселечи. Мен билишимче өтө көп эмес, бирок ошол оорукананын бар. Да, ооба. Ал жерде ушу үйлөр бар. Биз комиссия менен чыгып карап көрөлчү. Өзүнүн стандарттары болуш керек да. Мындай шартта болсо светофор коюлат, же болбосо пешеходный переход коюлат дегенчи. Ошол жактардын баарын мыйзам чегинде карап чыгалы. Жакшы, WhatsApp номуруна дагы суроолор келип калган экен. Максат мырза, саламатсыздарбы дейт. Волкова көчөсү Патриса Лумумбудан Кустанайскийге чейин качан асфальт салынат? Басканга таптакыр мүмкүнчүлүк жок. Машина дагы айдай албай калдык дейт. Мындай көчөлөр өтө көп. Чын айтканда, ушу биздин райондо жок дегенде эле бир 80-90го жакын көчөбүз бар. Ушундай доорлордун ичиндеги көчөлөр. Бул эми бүт ачык эле ушу каражатка байланыштуу да. Каражат канчалык көбүрөөк болсо, ушу убагы менен баардыгы салынат деген биз ойдобуз. Бирок азыркы чекесинен баштады уже салынып, жана профсоюздун көчөсү салынды ушу 2-3 жыл мурун. Анан негизи ушу Кустанайскийде дагы уже жакшы иштер жүрүп атат. Эми баягы ички көчөлөрдү дагы акындык менен буюрса биз жасайбыз. Бүт каражатка байланыштуу, чын айтканда. Каражатыбыз болсо баарын эле салып салайын деген ойдобуз, бирок тилекке каршы каражатыбызды мындай биртке чыга алсак. Бизге түз эфирге телефон чалып келип калган экен. Алло, саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Биз деген бул патрсонду неме боюнча вопрос берилди, профсоюздун боюнча. Берде деген былтыр январларда деген незаконно постройкалар болгон, ошол до сих пор болуп атат азырчы. Берге деген неме курулат, парк курулат деген, парктан дайын жок. Азыр мына эч ким көзөмөл дейт, мен 2 күндөн бери барып атам. Макул дейт, жок, мына перестройка бүт сварка менен контейнерлер коюп коюшкан. Эгерге эстөө салып атат азырчы. Анан экинчи вопрос, ушул МТ-15 боюнча да кайрылганбыз. Ушул жерде деген бала бакчалар бар, немени бар, детский площадкалар. Ошолорду деген ремонт кылып бериңиздерчи деп кайрылганбыз. 3 жылдан ашып кетти. Макул, бюджетте карайсыз берип, уже толчок болуп атат. Жакшы, чоң рахмат сизге. Патриса, ошол эле Патриса Лумумбу жана профсоюздун көчөсүнө келишти окшойт. Ооба. Так, ал жерге ылдый тарабында парк буйрса болот, жана балдар ойноп турган жай. Анан берки вот профсоюзный Бурдинская деген көчө бар эмеспи? Ошол жерге да чоң парк салына турган болуп атат. Буйрса ошол жерге чоң ушу 3,5-4 миллиондук долбоор кирип атат. Ал башталат буйрса. Анан жана незаконный постройкалар деген болбойт байке. Кокусунан ал жерде эч эме мыйзамсыз куруу иштери жүрө турган болсо анын баардыгын алабыз. Анын баары алынат. Анан мен МТУ 15 менен дагы бир тактап коеюнчу, баягы сиздин кайрылган суроолоруңуз боюнчачы. Ошолор менен тактап иш алып барабыз. Азыркы күндө биз баягы мисалы үчүн 83-чү мектеп бар эмеспи? Ошол жерге дагы ушу мектептин территориясын убагында бирөөлөр 49 жылга алып алып, жанагындай вулканизация андай мындай коюп, ошол себептен биз баягы мектептин территориясын документти бүтөлүк болуп жатат. Азыркы күндө анын үстүнө чоң иш жүргүзүп атабыз. Бир 30 сотка, 40 соткадай жер экен. Анын баарын ретке келтиребиз. Андан тышкары андан ылдый барганда жана Балбан Таймаш деген жерибиз бар. Ал жакка дагы чоң көңүл бурулуп атат. Буюрса өткөндө бир 2-3 жолу барып келдик. Анан ошол баягы жаңы конуштун дагы чоң маселелерин чечебиз. Анан сиз айткан маселе боюнча мен МТУ 15 менен байланышайын дагы байкеси. Ушунун аркы жумаларда мен пландаштырып атам ушул районго барганга. Кокусунан сиз маалым болсо сизге да келип ушу жолугушууга катышып кетсеңиз болот. Мен ушу Балбан Таймашка барам. Анан ушу 83-чү мектептин жанына барып ушул жерден дагы бир иш-чараларды өткөзүп эме кылабыз. WhatsApp номуруна келген суроолорду окусам, Максат мырза, саламатсыздарбы дейт. Тынчтык конушуна качан жардам бересиздер? Бир ай мурун келип кеттиңиз эле. Көп проблемаларды айтканбыз, бирок дагы деле бирөөсү да чечиле элек дейт.
негизи эле ушул жаңы конуштар маселеси менен көптөгөн ошол жетекчилерге суроо берем да, ушул борбор калаанын эле жашоочулары райондор турат, жаңы конуштар турат. Кээ бир жаңы конуштардын түптөлгөнүнө 30 жылдан ашкан. Дагы деле аттары жаңы конуш бул, мындай бир жаңы конуш деген аттан биз качыш керек. Бул Бишкек шаары, Бишкек шаарынын тургундары. Анан тынчтык конушуна туура айтасыздар. Мен бир ай эмес, 15 күн болду дейм барганына. 15-20 күн болду болуш керек. 4 маселе коюлду ал жерде. Биринчиден ушу бир көчө бар экен. Ал жерге ушу асфальт салуу боюнча ал маселе буюрса чечилип атат. Гравий төшөп бер деген маселе да. Азыр баягы чоң жолдон асфальт чыгып атпайбы? Ошо менен сүйлөшүп атабыз. Буюрса ушу асфальттарды көтөрө баштаганда, эски асфальт кеткенде ошол жака барып төгүлүп берилет. Бул бир. Экинчиси, ошол тынчтык конушунда артында бир эме бар экен. Ачык дренаж. Ошол жер бүтөлүп калган экен. Ушу МЧСтин жардамы менен ал жерге иштер жүрүлүп атат. Анан эч кандай иш жүрбөдү деген калп болсо керек. Барып көрсөңүздөр болот. Ал жерде уже дренажыңыздар кадимги тазаланып келатат буюрса. Анан суу водокачка куруу боюнча азыркы күндө Коргоо министрлиги менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Себеп дегенде ушу Коргоо министрлигинин карай турган жерде, ушул жерде бир суу кое турган жайлар бар экен да. Биз ушу министрликтин башчысы менен жолугуп, баягы өзүнүн көйгөйүбүздү айтып, ушу жардам беребиз дегендей өтө бир ишеничке эме болдук. Ушу 3-чү маселеси. Анан 4-чү маселеси жана эмелер боюнча. Жерлерди туура эмес эметип калдык, баягы документация бүтпөй атат деген. Ал иш жүрүп атат. Мен өткөндө түшүндүрүп кеттилем, ушу эки этаптуу болот бул жумуш. Ооба. Технический паспортты буюрса баягы проблемасыз алгандар алат дагы, анан анча-мынча проблема болсо мен жолдорун да айтып бердим. Пока эме бергенде айтпай турайын, бирок мен сиздерге ошол жерде айтып бердим, ал чечилет буюрса. Эч кандай кимдир бирөө келип силердин жериңерди талашпаса, аны жакшы. Мусат мырза, бизге түз эфирге телефон чалып келген экен, расмий тилде экен көрөрманыбыз, расмий тилде жооп койсоңуз болот. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, здравствуйте. Я вас слушаю, говорите. Да. Я хотела насчет тротуара сказать. Ленинградская, Советская. Это, наверное, Свердловский район, может, не к вам мы касаемся, может, вы передадите. Мы пенсионеры, нам очень сложно ходить. Тогда, когда в прошлом году арык делали, его весь разломали, там, метров, может быть, 30. Он такой небольшой участок. Ленинградская, Советская. Спасибо большое. Хорошо, спасибо. Да, это относится к соседнему, да, к району Свердловскому. Я обязательно передам вашу просьбу моему коллеге. Там небольшой участок, когда рык делали, там уже все разломано, и мы вдоль дороги идем, там дорога очень загружена, и поэтому весь арык разломлен, и весь тротуар невозможно там ходить. Если что, передайте, пожалуйста. Хорошо, обязательно передадим. Спасибо. Негизи эле быйыл ошо тротуарларга акыр аягы көңүл бөлүнө баштады. Ушул Бишкектин ар кайсы жеринде эле тротуарлар казылып салынып, анан ошол иш бир оңдоо иштери мындай абдан жай жүргөндөй сезилип жатат да. Анткени күнүгө өткөн кишилерге мындай ыңгайсыздык жараткан үчүн болсо керек. Ооба, туура айтасыз. Ушу чоң иштер башталып атат. Ушу тротуар боюнча ушу 540 миллион тегерен акча бөлүндү ушу тротуарларга кетип. Негизги тротуарларынан сиз туура белгилеп кеттиңиз. Баягы жолдун тротуарын башынан аягына чейин казып коюп, анан кийин асфальт салып атышпайбы? Азыр ушу кала башчыбыз бизге тапшырма берди. Тротуарды мисалы үчүн 100 метр казыпка дагы сразу андан кийин тротуар жасап, анан кийинки 100 метрин казып, мисалы үчүн да, ушу ар бир квартал сайын ошондой тапшырма берди. Эми ошол нукта биз ишти алып барып жатабыз. Дагы бир суроо WhatsAppка келген экен. Саламатсыздарбы дейт. Менде мындай суроо бар эле. Түгөлбөй атта Орозбеков көчөсүнүн кесилишинде Роснефть заправкасы бар. Жол ремонт болгондон бери иштебей жатат. Ошол заправка алынабы? Жана Түгөлбөй атта көчөсү Панфилов көчөсүнө чейин жасалабы? Ал жерде Чынар деген 9 кабаттуу үй салынып калган, чекесине кичинекей эле орун калып калды дейт. Ооба, туура суроо бердиңиз. Ал заправка буюрса алынат. Уже макулдуктар бар.
Анан биз мурда күнү ал жерге бардык, как раз ошо көчөлөрдү кыдырып, жана жерге в принципе бир жол салсак болот экен. Бирок мунун баарын баягы тиешелүү органдар менен макулдашыбыз керек. Себеп дегенде жол салуунундагы өзүнүн эрежелери бар. Ошо эрежелерин буспасак, буюрса ал жерге Панфиловка чыга турган бир жол салып койсок деле болот. Себеп дегенде ушу мисалы үчүн ушу Эркиндикке же Разаковага келе турган машиналар Панфиловтан ылдый тарапка, түндүк тарапка келатканда булар Московский көчө менен барып анан кайрылып кетет да. То есть пробка көп болот. Анан бер жактагы жолду мисалы үчүн ушу эрежесине туура келип калса, буюрса ушу оң тараптуу болуп туруп, бир тараптуу кылып салып койсок болот, ал жерге кененирээк баягы жүргөнгө ыңгайлуу болуп калат да. Дагы бир суроо, саламатсыздарбы дейт. Менин кайрылуумдун себеби Алтын казык конушу карайбы, Бишкекке карайбы, өткөндө 1-майга карайт деген эле биз кызыл китеп ала албай жатабыз дейт. Кызыл китеп алганга ал жердилер мындай да, мурун ушу Аламүн районуна же дагы башка райондорго карап кеткен, бирок кызыл китеп боюнча өзүнүн эрежеси бар да. Мисалы үчүн сиз турган үйдүн жери, тилкеси башка, сизден башка эч кимге мурун берилбесе, анда эме берилмек да, документтеричи. Бирок балким башка бирөөгө регистрация болуп, бирок башка бирөө келип куруп ала турган болсо, ал жерге эч кандай документ сиздерге берилбейт да. Ошол жагы бар. Дагы бир суроону окуп берсем, убактыбыз да чектелип бараткан экен. Саламатсыздарбы дейт. Жаңы автовокзалдын батыш тарабында 3 көчө, Ростовская, Дайыр Асанов жана Акмуз көчөлөрү өтө жаман абалда. Качан ремонт болот? Титулдук листке быйыл киргизип бере аласыздарбы дейт. Быйыл титулдук листке ушу 1-жарым жылдыкта мен аны киргизе албайм. Таарынбайсыздар, баадыгы ретемен болуш керек. Бирок кийинки титулдукка ушул көчөлөрдү биз карап чыкканга даярбыз. Чоң рахмат, Максат мырза. Тилекке каршы билинбей эле бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына келип калыптыр. Биздин студияга келип, көрөрмандардын биздин суроолорубузга жооп берип келгениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Урматтуу көрөрмандар, бул Шаардыктар программасы болду. Бүгүн биздин студияда конокто Бишкек шаарынын мэриясынын 1-май администрациялык районунун башчысы Сазыкулов Максат Шекербекович болду. Программаны мен Гүлзат Аманова алып бардым. Кийинки берүүлөрүбүзгө чейин саламатта калыңыздар.